Бүгүн Жалал Абад областында Камбар Ата 1 гидроэлектростанциясынын курулушу расмий старт алды. Иш-чара түз көрсөтүлүп, ага президент Садыр Жапаров катышты. Камбар Ата 1 ГЭСи 1860 мегаватт кубаттуулукта болуп, жылына 5 миллиард киловатт-саат электр энергиясын өндүрөт. Алдын ала баалоо боюнча ГЭСтин платинасынын бийиктиги 256 метрди түзүп, 5,5 миллиард кубтан ашуун көлөмдө сууну чогулталат. Буга чейин министрлер кабинети бюджетте бул иштерге 19 миллион доллар бар экенин, курулуштун биринчи этабын бүтүрүш үчүн 3,5 жыл талап кылынаарын, 640 мегаватт гидроэлектростанцияны 5 жылда бүтүрүү планы бар экенин билдирген. Эске салсак, 2012 жылы Кыргызстан Россия менен келишим түзүп, орус тарап жогорку нарын ГЭС Каскадын жана Камбар Ата 1 ГЭСин курмак. Бирок Кыргыз тарап бүт милдеттенмелерин аткарганына карабастан Россиядан иш жылбай жатканын жүйө келтирип, бул келишимден чыккан. Кийин Россия Русгидро компаниясынын 37,5 миллион доллар каражаты сарпталганын билдирип, бул маселе чечилбей келген. Долбоорлоо, изилдөө жана курулуш иштери 2016 жылдын 9 августунан бери токтоп турган. Быйыл 30 майда президент Садыр Жапаров Камбар Ата 1 ГЭСинин техникалык экономикалык негиздемеси Өзбекстан жана Казакстандын катышуусу менен иштелип жатканын билдирген болчу. Суу тартыштыгы жыл сайын күч алып, суунун мындан ары көбөйбөй тургандыгын окумуштуулар, эл аралык изилдөөчү уюмдар божомолдоп айтып келе жатышат. Чындыгында эле ааламдашуунун шары менен өлкөбүздө электр кубатына болгон муктаждык барган сайын өсүүдө. 30 жыл мурда биз электр энергиясын экспорттоп келсек, бүгүнкү күндө импорттоп келебиз. Камбар Ата 2 ГЭСинин эске албаганда 30 жыл ичинде жаңы ГЭС курулган эмес. Мына ошондуктан электр кубаттуулугун көбөйтүү милдети курч турат. Суу башында туруп, электр энергиясын импорттогон биз үчүн уят иш. Бул жагынан алганда, биз Кудай берген ырыскыбызды Кыргызстандагы электр кубатын өндүрүү мүмкүнчүлүктөрүн туура пайдаланып, элибизге туура жеткирүүгө милдеттүүбүз. Мына ошондуктан энергетика чөйрөсүндөгү көйгөйлөрдү Коопсуздук кеңешинин жыйындарына алып чыгып, суу энергетика маселелери талоого алынып келе жатат. Мамлекет жетекчилиги энергетикалык коопсуздукка жетишүүнүн стратегиялык маанисин эске алуу менен алдыга коюлган милдеттердин, тапшырмалардын аткарылышын тыкыр көзөмөлдөбүз. Өзүңүздөр билесиздер, буга чейин бизде чакан жана ири гидроэлектростанцияларды куруу мүмкүнчүлүктөрү болуп турса дагы, андай мүмкүнчүлүктөргө маани берилбей, маани берилсе дагы туура нукта пайдаланылбай келген. Эми өлкөбүздүн экономикасын ишенимдүү тиреги болгон мөңгүлөр менен ири дарыяларыбызды энергетика жаатында артыкчылык катары туура пайдаланууну, Кыргызстанды электр кубаты менен эч көйгөйсүз толук камсыз кылууну жана экспорттоо потенциалын өнүктүрүүнү колго алабыз. Урматтуу мекендештер, Кыргыз энергетикасынын келечектеги флагманы Камбар Ата 1 ГЭСинин экономикалык көрсөткүчтөрү республикалык масштабка ээ. Камбар Ата 2 ГЭСин кошпогондо Кыргызстандагы энергетика булактарынын баары өткөн кылымдын 60-70 жылдары курулганы белгилүү. Бүгүнкү күндө биз жалгыз эле Токтогул суу сактагычын карап отурабыз. Акыркы 10 жылдан бери өзгөчө кыш мезгилинде электр кубаты көп колдонулган учурларда Токтогул суу сактагычында мынча көлөмдө суу колдонулду, мынчасы калды деп санааркап отуруп кыштан чыгып келебиз. Буюрса Камбар Ата 1 ГЭСин ишке киргизип алсак, Камбар Ата 2 ГЭСинин толук кубаттуулукта иштешине мүмкүнчүлүк түзөбүз. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин аскердик бөлүгүндө жоокердин катуу сабалышына шектелип, келишимдик негизде кызмат өтөп жаткан аскер кызматкери кармалды. Бул тууралуу башкы прокуратурадан билдиришти. Мекеменин маалыматына караганда 6 июнда жүргүзүлгөн териштирүүнүн натыйжасында мөөнөттүк негизде кызмат өтөп жаткан жоокер табарсыгы жарылып, номер 4-ооруканага түшкөнү аныкталган. 7 июнда прокуратурага жабыркаган жоокердин атасы кайрылып, 1 июнда уулун прапорщик сабаганын билдирген жана анын арызынын негизинде кылмыш жаза кодексинин
ыйгарым укугунан аша чабуу беренесинин негизинде иш козголгон. Сабалган жоокердин жакындары интернет аркылуу кайрылуу жолдоп, укук тартибин коргоо органдарынан, бийликтен жардам сурашкан. Анда алар Беловодская айылындагы аскер бөлүгүндө кызмат өтөп жаткан жоокер Бекзат Эсенбековдон келишимдик негизде кызмат өтөп жүргөн аскерлердин бири акча талап кылып, урт токмокко алганын айтышкан. Учурда аскер бөлүгүнүн тиешелүү аскер жетекчилеринин баары кызматынан убактылуу четтетилди. Катуу урт токмокко кабылган жоокерге операция жасалып, оор абалда ооруканада жатат. Бүгүн Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 10 миллиард 863 миллион куб метрди түздү. Бул тууралуу электр станциялары ишканасынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, суунун агып келиши секундасына 638 куб метрди түзсө, агып чыккан суунун көлөмү 388 куб метрге жетүүдө. Эске салсак, былтыр апрель айында Токтогулда суу кескин азайып, резервуарда суу 8,5 миллиард куб метрге чейин жеткен. Ал эми эң төмөнкү чеги 2008-2009 жылдары, кийин 2014 жылы болуп, анда көлөмү 6,5 миллиард куб метрге чейин түшүп кеткен. Суу сактагычтын жогорку чеги 19,5 миллиард куб метр. Мындай көлөмдөгү суу Токтогул суу сактагычына 2017 жылы толгон. Жалпы республикалык тестирлөөнүн кошумча этабы 24-25 июнда өтөт. Билим берүү жана илим министрлиги 7 июнда билдиргендей, сынактар Бишкекте жана Ошто уюштурулат. Эске салсак, тестирлөөнүн негизги этабы 24-28 май күндөрү өткөн. Түрдүү себептерден улам ага мектеп жана колледж бүтүрүүчүлөрүнүн айрымдары катыша албай калган. Ал эми кошумча сынакка катталуу 15-23 июнда жүргүзүлөт. Белгилей кетүүчү нерсе, быйылкы негизги сынактан өтпөй калгандар кошумча тестирлөөгө катыша алышпайт.